деп атасыздар? Мыйзамсыз. Мен өзімдің программама киргизип отурам. Жараткандын буйругу болуп, калдайган калктын колдоосу болуп, биз жеңишке жетишип калсак, 6 октябрдан берки Конституцияга каршы келген мыйзамсыз бардык чечимдердин баарын токтотуп, жокко чыгарабыз. Биз мыйзам талаасына киребиз. Биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдүн кадыр баркына, сыйлоосуна, урматтоосуна ээ болобуз. Мындан чыгуунун жолу барбы? Бар. Ал эмне? Ал мыйзам талаасы. Мына кээ бир учурларда азырда айтышып атат, кээ бир талапкерлерге жолугушууларга мүмкүн болушунча буктоосу менен бирге тескерисинче бир азаматка мугалимдерди дагы, студенттерди дагы, ар бир айыл өкмөттүн аксакалдарын дагы топтоп келип бардык жерге токтоп аткандыгын, кечеки 17-жыл кыш айлыгы кандай өтсө, андан 5 беттер күч алгандыгын жер-жердеги биздин кайдыгер эмес азаматтарыбыз кабарларын берип атат. Мен азыр айтам. Бийликке кайрылайын десең, чындыгында бийлик жок. Бирок бийлик бизде отурган азаматтарга кайрыла. Токтогула. Кеч болуп калып өтүп токтогула. Элдин ишенимен, элдин чыдамын силер элекке салбагыла. Дал ушундай кайрылуу менен Жээнбековке да кайрылган болчу. 2 октябрда Бишкек шаарынын жеңиш аянтында кайрылган. Токтотула жакшылыкка алып барбайт деп. Натыйжада 5 октябрь болуп кетти. Эгерде бир жеке инсандын өзүнүн кеп башына жапа чеккен болсо, анда маселе жок эле. Тилекке каршы бүтүндөй Кыргызстандын эли, кыргыз мамлекети биздин өлкөбүз жабыр тартып, оорукшан инсан катарында кайра тыбоолуп ордубуздан тура албай калган өлкө болдук. Башка өлкөлөрдүн берген бааларын угуп атабыз. Бизге жасаган мамилелерин көрүп атабыз. Ошондуктан чыгуунун бирден бир гана жолу бар. Бир гана касиеттүү Кыргызстандын калкы чыгарат. 6 баштуу акылман келсе да чыгара албайт. Койгонуңуздар, кайдыгер болбоңуздар, туруңуздар. Өлкөбүз бирөө, келечегибиз бир.